Салам барыңыздарга. Мен сиздерде декретте олтурган эжелерде, Фаберлик компаниясына кошумча жумуш издеп жүргөн байкелерде, эже студенттерди сиздерди менин жөнөкөй жумушка чакырам. Сиз күнүнө интернетке кеткен убактыңызды туура колдонобуз. Биз жылуу үйдө отуруп эле телефон аркылуу онлайн иштеп, нөлдөн баштап өз бизнесиңизди куруп алсаңыз болот. 100% кепилдик беребиз. Кененирээк маалымат алуу үчүн +7 963 689 89 59 WhatsApp номерине Адина Арзыбек кызына кайрылсаңыздар болот. Анжелика негатив жазбай эле койгулачы, эс алып алайын. Ырчы ким менен Дубайда эс алып жүрөт? Ырчы Анжелика Кайратова Дубайга эс алууга кетти. Бул тууралуу Ырчы айым өзүнүн Instagram баракчасына эс алууда жүргөн сүрөттөрү менен бөлүштү. Көпчүлүктүн назарында жүргөн Анжелика кандай жаңылыгы менен бөлүшсө да дайыма талкууга кабылып келет. Андыктан бул ирет Ырчы хейтерлерден негатив жазбай эле койгулачы, эс алып алайын деп суранган пост жазды. Бирок ага карабай Ырчынын айрым окурмандары артыңда Марат ойношун сүрөткө тартып жатабы? Сиз негативдерди аябай сүйчү элеңиз го. Ич кийимиңизди эле мактасаң болмок деген өңдүү терс маанидеги пикирлерди жазып калтырышты. Бирок бул жолу терс пикирлер адаттагыдан аз. Ал эми Ырчы Дубайда ким менен эс алып жүрөт деген суроого Анжелика өзү эч кандай жооп бере элек. Булак барометр чекиткейжи. Назира Айтбекова. Кеңдикти башкага берип өзүбүз тар жерде жашайбыз. Теңдикти ойлонууга мээ жетпейт. Теле алып баруучу акыркы учурларда өзүн блогер катары сынап жүргөн Назира Айтбекова өзүнүн Facebook'тагы жеке баракчасына адамдардын жашоодогу оорду жана боорукерлиги тууралуу өзүнүн ой толгоолору менен бөлүштү. Жакыныңдын көңүлү үчүн өзүңдүн көңүлүңдү тээ туңгуюкка тыгып коюп жашаган кыйын. Ал батсын деп дүйнөгө кысылып алып жашайбыз. Кеңдикти беребиз башкага, тардыгы бизге. Теңдикти ойлонууга мээ жетпейт. Дароо эле жаман көрүп калсачы, көңүлүн оорутпайын деген ичибиздеги коркунучтар бизди башкарып алат. Сүйгөн адамың, жакын тууганың, досуң жана башка эч качан а сенин көңүлүң чыдебейт. Өзүң өзүңдүн территорияңды белгилеп, өзүңдүн эрежелериңди, мыйзамыңды коюп, алардын көзүнө сая көргөзүп койбосоң тебеленди десиң. Алар дагы сен дагы эч кимге эч нерсе эч качан милдеттүү эмес экени түшүнүү кажет. Өзүң ары жагын түшүнүп ал деп туюктатып, кагазга ороп, катуу тийбесин деп жумшактатып айтабыз го. Угум сага айтам, уулум сен ук деп өзүнчө эле маданияттын туу чокусуна чыгып алып эле бул көмүскө тилди түшүнбөгөндөр көп. Табышмактатып сен ал жандырмагын тапкыча далай таарынышып табышасың. Жөн эле болгонун болгондой бетке эле түп-түз далилдери менен балтайды айтсаң, дүйнөнүн мыйзамы бузулуп кетчүдөй туюлат. Ачыгын айтуу сонун. Жан дүйнөңдүн баарын төгүп алдына жайып, ар бирин өз текчесине салып кой. Башка көйгөй чыкпайт. Өзүбүзгө өзүбүз лабиринт жасап алып эшикти таппай убара боло бербей деп жазды Назира Айтбекова. Көпчүлүк муну менен Айтбекова адамдар жашоодо өз ордун туура табуу билүүсү керек, башкаларга боор оорутпашы керек дегендей маанини айткандай кабыл алышты. Булак барометр чекиткейжи.